кичинемден апамды жек көрүп өстүм. Сулуу аял болчу. Бирок өтө жеңил ойлуу, шайкелең жана өзүмчүл эле. Акмак кыз. Селе, сен мага мындай баш аягы жок суроолорду бере бербечи. Сен эле көңүлдөштөрүң алып келет бекенсиң. Бүт эле мен карап турушум керек бекен. Эми орун алмашты апа. Мен алып келем, сен карап турасың. Алдыртып жаның тынды. Мен сенин жашооңдо эмесмин, жөн эле сенин көңүлүңдү ачайын деген эле бир клоунмун. Мен баарын өтө кеч билдим. Мурдумдун алдында эчен окуялар болуп жатса да шек санап аптырман. Бир жолу үйгө кирип келсем, Алик конок бөлмөдө отуруптур. Мени көрүп тура калды. Ал турбай коркуп да кетти. Ассаламу алейкум, Батыр. Кандайсың? Жакшыбы? Міне, Ысыкөлдө жүрдүңбү? Ооба, Ысыкөлдө жүрдүм эле, барып келдим эле. Капкара болуп кетсиң го? Сенин отпускаң бүтө эле келе калы. Бүгүн Асел жеңем бир жак орун экен, ошону жеткизип коеюн деп эртерээк келдим эле. Сиз кеч келет дегениңден ошого келип алып кетейин деген болчумун. Иштерим эрте бүткөндүктөн эрте чыгып калдым. Жаным, сен бүгүн эрте келип калдыңбы? Ооба, эрте келип калдым, жумуштарым эрте бүтүп калды. Эмне, сен бир жака барат белең? Ооба, неме... Мейли анда. Силер барып келе бергиле, мен иштерим бүтүрүп турайын, Ыплас жорук тууралуу эң биринчи досум айтты. Баягы Асел экөөбүздү жакындаткан досум болчу. Атайын чакырган экен. Ильяс, сени бир тууганымдай көрөм. Мен дагы досум. Акча сурай турган болгондо эле ушинтип калчу элең деп күлдүм. Бир менин башыма бир нерсе келе турган болсо, сен дагы мага айтмаксың, туурабы? Ооба. Айдоочуң Алик кандай адам? Жакшы жигит. Азыр бүтүндөй иштеримди ошого тапшырам. Ильяс, досум, башкадан укканча менден ук. Аяш менен айдоочуңду сөз кылып жатышат. Эмне деп? Эми тиги көңүлдөштөр имиш. Ия. Көкүрөгүмө бирөө ок аткандай сезилди. Денем дүрүлдөп, алакандарым нымшып чыкты. Сен эмне деп дөөдүрүп атасың? Укканымды айттым. Кимдер айтып жүрөт? Кол алдыңда иштегендердин баары дачада көп көрүшөт имиш. Күз келип калгандыктан Аликти дачадагы алмаларды терип келгенге жибергем. Аселде эрчитип кетти эле. Каткырып жибердим. Эй жинди, мен аларды өзүм жибергем ал жака. Ошентсе да мындай сөздөрдү айтпа. Өз көзүң менен көрбөгөндөн кийин деп тура жөнөдүм. Кечир досум. Уккан нерселеримден колдорум дирилдеп бара жатты. Ишенгим келбеди. Таптакыр ишенгим келген жок. Алик ушунча жылдан бери ак эмгеги менен кызмат кылып жатса. Жок, мүмкүн эмес. Анткени Алик Асел үчүн эң жөнөкөй эле. Же билими жок, же дүйнөнү көрбөсө, жок эле дегенде чет тилди билбесе, ал кааласа өзүнө теңин эле таап алмак да, туурабы? Бир күнү Казакстанга бир айлык илимий жыйын алышка чакырышты. Аселди өзүм менен алып алайын десем болбой койду. Кызыгы ошол күнү эч кандай шектенүүм жок болчу. Кат келди. Үйүңө бар, аялым көңүлдөш менен отурат. Бирөө башка чапкандай артка кайрылдым. Жалган болушун ушунчалык каалап, ичимден титиреп келе жаттым. Жүрөгүм лакылдайт. Эшикке жетип келип, өз ачкычым менен ачып кирип бардым. Босого деле эркектин бут кийимин көрдүм. Дароо
жатак бөлмөгө атырылып кирдим. Жок экен. Конок бөлмөдө экөө тең эзилишип отуруптур. Көзүм караңгылап кетти. Ахмактар! Бул эмне кылганың? Айтмага барын! Айтмага. Не кылганың? Качандан бери айтмага чыгын? Көп болду. Алик келгенден бери. Ким биринчи баштады? Мен ой Алик. Сага барыр эмеспи? Главное, биз бири-бирибизди сүйүп калдык. Сүйүп дечи? Мен көрсөтөм сүйүүнүн кандай экенин. Анын эмнесине кызыктың? Яс! Айт дейм. Азыр өлтүрүп салам. Мен ага кызыккан жокмун. Мен аны сүйдүм. Жөн гана кызыгуу болсо мен аны эч ага эле таштамакмын. Мен аны сүйдүм, түшүнөсүңбү? Келесо. Андага мамын үчүн тийдиң? Престиж үчүн, акылым үчүн, байлыгым үчүн, анан да апам үчүн. Дендароо болуп туруп калдым. Эч убакта мындай окуя башыма келет деп ойлогон эмес элем. Таң атканча тергөөчү болуп баардык нерселерди айттырып алдым. Жөн эле айттырган жокмун. Диктофонго жаздырып алдым. Эмнеге мындай кылганымды өзүм да түшүнбөйм. Көрсөзүмдү жоготконум менен акылым автоматтык түрдө иштеп жатыптыр. Таң агарып келе жатканда Аселди үйгө камап туруп кетип калдым. Андан ары эмне кыларымды деле билбейм. Бирок ажырашуу такыр оюмда жок болду. Анткени мен ансыз дем ала албай калат болчумун. Демек, кечиришим керекпи? Жок дейт акылым айкырып. Сен Аселсиз өлүп каласың. Байкуш дейт жүрөгүм. Эч бир пендени акылы менен жүрөгүнүн ортосунда калтырбасын. Мен жинди болуп бара жаттым. Досторума айттым. Аликти издеттирдим. Тапканда эмне кылат элем? Билбейм. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Жердин ичине кирип кеткендей жок болду. Өлүп кетсин деп издетпей калдым. Бирок андан ары эмне коерумду чече албадым. Убакыт өтүп жатты. Бир нерсе кылышым керек болчу. Бирок дагы деле акылымды жийне албайм. Апам чакырткан экен. Ага да барбадым. Билди да эмгиче дедим. Апамдын көзүн карай албай уялдым. Көрсө апам эле эмес. Туугандардын баары бул тууралуу билчү тура. Болгону мен көр болуп турмун. Бир күнү иштериме эң кеч келип калдым. Эшик ачык экен. Бөлмөбүздө мен кеттим. Алик мени алып кетти. Мен баары бир ансыз жашай албайм. Сенин туткунуң болуп жашагым келбейт деп алакандай барак калтырып кетиптир. Бакырып жибердим. Балдарды чакыртып аркасына түштүк. Бирок таба албадым. Экинчи күнү алар кайсы жакта жашап жатышкандарынан кабар келди. Ойлонбой жетип бардым. Шаардын сыртында бир жепиреген батирде жашап жатышкан экен. Кирип бардым. Алик тура калды. Эмне келдиңиз? Атаңдын башына. Столдо турган бычакты алдым да кабыргасына матырып алдым. Асел бакырып жиберди. Дендароо боюнча сыртка чыктым. Эртеси милиция кызматкерлери үйүмдөн алып кетишти. Ошентип мен таптакыр башка дүйнөгө туш болдум. Алик өлбөй калыптыр. Сотто баягы диктофонго жазылган сөздөр жардамга келди. Афек абалында деп
жазамды азайтып эркимден ажыратышты. Ошентип бозду алды. Алгач оор болду. Бирок бара-бара көнө баштадым. Бир аз убакыттан кийин жараларым кадимкидей айыкты. Асел деген ысым алыстап, улам өңөчүп бара жатты. Кээде гана аны менен өткөргөн бактылуу күндөрүм түшкө кирчү болду. Мен түрмөдө жатканда бир илимий макалым эл аралык сынакта жеңип алганын билдим. Ар бир илимий ийгилигиме кубанган жаным бул жолу андай болбоду. Деги эле мурун укмуш барктуу болгон нерселер мага азыр таптакыр баркын жоготуп салгандай эле. Көрсө, мурун убакыт эч нерсеге жетпей, адамдар менен сүйлөшпөй калган экен. Үйдүн ичи нымжыттанып турду. Эптеген бир жашоо экен. Сүйүңдү урайын. Сүйбөй койсоң ушунун баарын азабын тартмак эмеспиз. Баары өттү кетти. Азыр сенин балаңды боюмда көтөрүп жүрөм. Бул сенин балаң.